Канадалыктар менен соттошууда Аскар Акаев көзүр болуп берет. Казакстандык саясат талдоочу Досум Сатпаев Аскар Акаевдин Кыргызстанга күтүүсүз кайтып келишин жана бийлик менен кызматташуусун BBC-ге талдап берди. Сатпаевдин ою боюнча азыркы кыргыз бийлиги үчүн Акаев канадалык инвесторлор менен сотто көзүр болгону калды. Ал эми Садыр Жапаров үчүн мындай көзүрдүн болушу абдан маанилүү. Буга кошумча Садыр Жапаров Акаевдин Кыргызстанга кайтып келиши парламенттик шайлоо алдында абдан жакшы реклама болуп берүүдө. Досум Сатпаев Акаевдин Кыргызстанга кайтып келиши Кремль менен макулдашылган деген пикирин да айтты. Ал Акаевга бул үчүн Садыр Жапаровдон эле эмес, Кремлден дагы кепилдиктер берилген. Кыргызстанга көрсөтмө берүүгө бара турган болсо Акаевга Россиядан эч нерсе кылбайт деген убада болсо керек деп айтты. Шавкат Мирзиёев кайрадан президенттикке талапкер болду. Өзбекстанда быйыл 24 октябрда боло турган шайлоодо учурдагы президент Шавкат Мирзиёевдин талапкерлиги көрсөтүлдү. Өзбекстан Либерал-демократ партиясынын саясий кеңеш жыйынында Мирзиёевдин талапкер көрсөтүлүшүнө чечим чыгарылды. Мирзиёев 2016-жылы болгон президенттик шайлоодо да Либерал-демократтар партиясынын талапкери болуп шайлоодон жеңип чыккан. Мындан мурда Экология партиясы, Адилеттик социал-демократиялык партия, Милли Тикланиш партиясы өздөрүнүн президенттикке талапкерлерин жарыялаган. Казакстан Туркияга өрт өчүргүчтөрдү жиберди. Түркияда уланып жаткан токой өрттөрүн өчүрүүгө жардам иретине Казакстан 2 тигучак менен 16 кишилик өрт өчүргүч тобун жиберди. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен берилген маалыматта президент Касым-Жомарт Токаевдин көрсөтмөсү менен министрликке караштуу Ми-8 моделиндеги 2 тигучак жана 16 кишилик атайын топ токойлордогу өрттөр менен күрөшүүгө жардам берүү үчүн Туркиянын Мугла шаарына учуп кеткендиги билдирилди. Маалыматта Казакстандын Түркиядагы өрттөн зыян тарткан токойлордун калыбына келтирилиши үчүн гуманитардык жардам берүүгө да даяр экендиги белгиленди. Талибан өзбек генералдын шаарын басып алып, үйүн өрттөп жиберди. Талибан тобу Афганистандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясынын Кундуз шаарын ээлеп алды. Жергиликтүү бийлик стратегиялык аймактын бардыгы Талибандын карамагына өткөнүн маалымдады. Аймактын ар кайсы жеринде Талибандын байрагы асылды. Бир жумада эле талибандар Афганистандын көптөгөн аймактарын басып алууга үлгүрдү. Өткөн жума күнү өлкөнүн түштүк батышына жайгашкан Заран шаарын өз көзөмөлүнө алса, дээрлик бир күндөн кийин эле Жаузан провинциясынын Шибарган шаарын басып алды. Афганистандын Шибарган шаары өзбектер эң көп жашаган шаар болуп эсептелинет. Өзбек генералы Рашид Достумдун чеби катары белгилүү болгон бул шаарда эми Талибандын байрактары желбиреп турат. Өзбектер жашаган Сарыпул шаары да Талибандын көзөмөлүнө өткөнү айтылууда. Мурдараак айрым маалымат каражаттары Рашид Достумдун үйү өрттөлгөнү, ал эми жакынкы убакытка чейин Афганистандын вице-президенти болуп келген генералдын кайда экени белгисиз экенин маалымдаган. Талибан уюмунун ишмердүүлүгү Кыргызстандын аймагында Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен террористтик деп тыюу салынган.